Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга чыгып кетүүнү ниет кылсаңыз, сизге тажрыйбалуу айдоочу Асылбек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Аль Фортуналары кызмат кылат. Унабыз ыңгайлуу жана кенен жолдо кыйналбайсыз. Жолго чыгарда документти чорнойдон текшеребиз. Без пересадка өзүбүз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +7 926 929 18 20. Депутат Шайлообек Атазов билдирүү жасады. Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов учурда Туркияда дарыланып жатат. Бул тууралуу саясатчы социалдык тармактагы баракчасы аркылуу билдирди. Атазов билдирүүсүндө жүрөгүнө атайын медициналык аппараттар орнотулганын айтты. Ассалому алейкум, урматтуу мекендештер. Мен учурда Туркияда дарыланып жатам. Тилекке каршы жүрөгүмө атайын медициналык аппараттар орнотулгандыктан акыркы 4 күнөн бери телефонумду жана башка байланыштарды колдоно албай калдым. Бул талап медициналык сактык чараларынын бир бөлүгү болду. Кудайга шүгүр, азыр бир кыйла жакшымын. Сиздерден кечирим сурайм. Көптөгөн журналисттер, туугандар, ага-инилер, спортчулар, достор чалган экенсиздер. Убагында жооп бере албадым. Кечирим сурайм. Тынчсызданганыңыздар үчүн барыңыздарга ыраазычылык билдирем. Мындан сырткары буйрутма жазмакелдер аркылуу кесиптешим Айбек Осмонов экөөбүздү өлкөдөн шашылыш чыгып кетти деп Кадыржан Батыров, Батукаев же дагы башка бир террорчу сыяктуу катуу талкуу болгон экен. Мен дарылануу максатында төраганын атына кат жазып, мыйзам чегинде жалгыз келдим. Депутат Айбек Осмонов бир канча күндөн кийин үй бүлөсү менен чыгыптыр. Ортобузда бир канча күн айырмачылык бар. Деги эле ден соолуктан кем саясат жасап жатат. Адамдын ден соолугу Аллахтан берилген аманат. Ден соолукту чыңдоо парз. Эч кимиңиздер оорубаңыздар. Урматтуу мекендештер, буйруса аз күндөрдө дарылануу курсум аяктап барып калам. Ага чейин буйрутма заказдарды алып, кыйбат, куру доомат, ушак айкындар менен каралап жаткандарга ыйман тилейм. Урматтуу саясатчылар, фейктер жана башкалар, бирөөнү каралап жазаардан алдын Кудайдан коркууга чакырам. Ал эми адамдын эркиндиги, укугу, абийри, намысы конституциябызда корголгон. Биз мыйзамдуу мамлекетте жашайбыз. Мамлекетибизде мыйзамдуулук, адилеттүүлүк болушун тилейм деп жазды ал. Буга чейин айрым маалымат каражаттары 27 февралда депутаттар Шайлообек Атазов менен Айбек Осмонов чет өлкөгө чыгып кеткенин жазган. Ушундай эле маалыматтар социалдык тармактарга да тараган. Айбек Осмонов 28 февралда Супер KG порталына Туркияга дарылануу үчүн кеткенин, өлкөгө кайра кайтып келерин билдирген. Ошондой эле ал жыл сайын февраль айында Туркиядан дарыланарын айтып, чет жакка чыгып кеткенине саясий негиз жок экенин, бул тууралуу парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиевке да маалымат бергенин кошумчалаган. Жогорку кеңештин басма сөз кызматы маалыматты растап, Атазов менен Осмонов акы төлөбөгөн эмгек өргүүгө чыкканын билдирген. Булак Супер KG. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7 925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Россия Европага кол салат деген болбогон кеп. Путин Батыштын калпы тууралуу. Россия лидери Батыштан бүт дүйнөнү коркутуп жатышы өзөктүү курал колдонуу коркунучун жаратарын белгиледи. Владимир Путин федералдык жыйынга жасаган кайрылуусунда Россия Европага кол салууга камынып жатат деген батыштык саясатчылардын пикирин болбогон кеп деп атады. РФ лидердин айтымында Батыш Украинага, жакынкы чыгышка жана башка дүйнөнүн аймактарына от жагып, калп айтканды улантып жатат. Эми уялбастан Россиянын Европага кол салуу ниети бар деп чыгышты. Алар келжиреп жатканын баарыбыз түшүнүп турабыз. Өздөрү болсо биздин аймакка сокку уруу үчүн буталарды кыйратуунун эң эффективдүү делген каражаттарын тандап отурушат. Украинага НАТОнун аскердик контингенттерин жөнөтүү тууралуу сүйлөп калышыптыр. Бирок бир кезде биздин өлкөнүн аймагына жөнөтүлгөн армиялардын тагдыры эмне болгонун эстеп коюш керек. Эми келиши мүмкүн болгон интервенттер үчүн кесепеттер алда канча кайгылуу болот. Аларга таамай тие турган куралыбыз арбын экенин түшүнүүлөрү керек, деди Путин. Россия лидери Батыштын бүт дүйнөнү коркутуп жатышы өзөктү курал колдонуу коркунучун жаратарын кошумчалады.
Булак Спутник KG. Пентагондун башчысы: Украина жеңилсе НАТОго Россия менен согушууга туура келет. Ал Украинада жүрүп жаткан атайын операциядагы россиялык аскерлердин ийгилиги өтө тынчсыздантарын айтты. Азыркы чатакта Украинанын жеңилиши НАТО менен Россиянын аскердик кагылышуусуна алып келиши мүмкүн. Бул тууралуу Пентагондун башчысы Ллойд Остин билдиргенин РИА Новости жазды. Ачыгын айтканда, Украина жеңилип калса, НАТО Россия менен салгылашат деп ойлойм, деди Остин АКШнын өкүлдөр палатасынын жыйынында. Пентагондун башчысы Украинада жүрүп жаткан атайын операциядагы россиялык аскерлердин ийгилиги өтө тынчсыздантарын айткан. Күн сайын орустар чабуул жасап, аймактарды багындырууну улантып жатканын көрүп жатабыз. Бул өтө тынчсыздандырат, деген Остин. Анын айтымында, Вашингтондун колдоосу жок Украина аскерлери артиллериядан, абадан коргонуу системаларынын жоктугунан аксап жатат. Булак Спутник KG. Европа сулуусу сынагында украиналык, орусиялык жана белорустук кыздар жаңжал чыгарышты. Европа сулуусу 2024 сынагында Украина, Орусия жана Беларустан келген катышуучулардын ортосунда жаңжал чыкты. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазды. Сынакта баш байгени орусиялык Роза Гадиева уткан. Буга украиналык катышуучу Милена Мельничук наразы болуп, өзүнүн социалдык тармактарына орусиялык сулууну жана мелдештин уюштуруучуларын чагымчылдык үчүн айыптаган. Мельничук аны Гадиева менен сүрөткө түшүүгө мажбурлашканын билдирген. Ал ошону эле коркутуп үркөтүүлөр болгонун айткан. Мындан тышкары орусиялык сулуу сынакты сатып алган деген оюн жашырган эмес. Украин сулуусунун наразычылыгы жоопсуз калган эмес. Автобуста ызы-чуу салгандан кийин ага Беларустан келген катышуучу Ирина Максимович келип, жаман сөздөр менен тилдеген. Тагыраагы Беларустан келген сулуу Милена Мельничукка согуштук аракеттер жөнүндө айткан. Сенде согушпу? Бул жерде эмне кылып жүрөсүң? Кайсарың үчүн бул конкурска катышуу үчүн келдиң, деген беларустук сулуу. Аны автобустан уюштуруучулар токтотуп калышкан. Мисс Европа 2024 сынагы 15-25 февраль аралыгында Ливандын Бейрут шаарында өттү. Булак Супер KG. 1 мартта Ошто жер титиреди. Сейсмология институтунун маалыматына ылайык, 1 март күнү саат 6:22 Кыргызстан менен Өзбекстандын чектешкен аймагында очогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Силкүнүү Ош облусунун Араван районунун, Керкидан, Ноокат районунун Найман айылдарында 3 бал болду. Баштапкы маалыматтар боюнча жер титирөөдөн жабыркагандар жана кыйроолор катталган жок. 28 февраль күнү саат 19:15 Чүйдүн Карабалта шаары, Москва районунун аймагында күчү 3 балды түзгөн жер титирөө катталган. Быйыл январь-февраль айларында Кыргызстандын аймагында жер бир нече ирет силкинди. 23 январга караган түнү Кытайдын аймагында күчү 7-8 балга жеткен силкинүү катталып, анын толкуну Казакстан, Кыргызстан жана Өзбекстанга чейин жеткен. Алматы шаарында 5 бал, Бишкекте 4 бал, Ташкентте 3 бал болгон. Булак Азаттык.